Ассаламу алейкум достар. Бүгін обзорда ушундай QM6 2019 жылы 2 куб газ. Буну өзүңүздөр азыркы учурда Кыргызстанга көп эле кирип калды. Жана SM6 дегендер жүрөт. Седан ошонун эле кроссовери. Renault менен жана Samsungдун ортосуна чыккан машина. Renault Koleos деген машина бар. Точно ошонун эле классташы. Полностью ошонун базасы. Болгону биякта газовый мотор келет. LP. Только заводской газ, эч кандай бензин, дизель коюлбайт. Кимге баягы бюджетнирээк варианттар керек болсо, ушуну сунуштайм достор. Кыргызстанга подключка табир 11200 тегерегине турат. Доставка растаможкасы менен. Абал жакшы, полностью өзүнүн заводской детальдарында болгон арткы багажниги, арткы крылоосу анан оң жагынан и арткы эшиги крашен экен. Калгандары таза. Өтө кооз, мындай жакшы көрүнөт. Мындай дыхоосу бар. Туманиктери. Комплектациясы LE деген комплектация, бул орточо комплектация, максималный эмес. Максималкалар да бар албетте, бирок кичине кымбатыраак алар. Эң башкысы бул экономичный. Газ менен жүрөт. Тартыштары да жакшы. Такси кылам дегендерге да болор эт. Себеп дегенде Кореяда ушундайлар да жүрөт таксиде. Ушундайлар жана Sportage'дин жаңы кузовун көрсөңүздөр керек. Ошондо газ менен жүргөндөр бар, ошолор да таксиде, такси кызматында иштейт. Кааласаңыздар ушундай таксиде жүргөн машиналардан таап беребиз. Алар кичине арзаныраак. Арткы көрүнүшү ушундай. Машинанын өзү габарити да ошол болжол менен Sportage тук сомдой чыгат. Кроссовер. Зато аябай экономичный болот. Келиңиздер толугураак обзор кылып кетели. Мындай багажник, механический эле багажник. Комплектациясы кичине орторок болгондуктан электрический эмес, полностью заводской заклепкаларында болттор баары тең орунда. Бул жактарда полностью заводской заклепка, герметик. И бул жердин астында эмеси жайгашкан. Болтторун чечип анан көрүш керек. Мунуку жакшы жабык да, баягы мисалы үчүн санаталардыкы ачык эле турат го, мунуку жабылып турат. Газовый баллон ушул жакта. Газовый оборудование. Кененирээк багажник бир топ эле. Точно ошо Sportage'дикиндей чыгат. Кожаный салон. Полный электропакет. Артында подлокотниги менен. Кожанын абалы да өтө жакшы. Артында подогревтер жок экен, максималкада ошол жагында болот кнопкалар. Подогрев. Бул жагында выход бар зарядкага. Баягы ровный пол. Бул да передний ведущий. Сиденьялар да полностью механический. Абалы өтө жакшы. Ушундай достор, кимге кызык болсо кайрылыңыздар. Ушундай варианттардан таап беребиз. Ошо болжол менен Кыргызстанга 11200, 11300 дегеден турат. Анан албетте комплектациясына карап, состояниясына карап кымбаттап кете берет. Мынакей бирка боюнча 2019. Өзүңүздөргө маалым болгондой, эмдиги жылдан баштап уже 2019да кирет, 2018дер только айына карап кирип калат да. Полный электропакет. Бул жагы мынакей кожанын состояниясы жакшы, подогревтер бар. Сет хом уже жылып калыпты, механический сиденье. Ичине келсек ушундай. Спидометр. Полностью электронный, да. Полный көрүнүп турат. Мынакей подогревтер. Так, вспышканы көрсөтейин. Монитор бар, камера заднего вида бар. Ушундай рычаг АКПП. Эч кандай тебинбейт, силкинбейт. Подогревтери. Бул жагында климат контроль двухзонный, мынакей көрүнөт. Керектүү температураны коесуздар и ошол температура менен иштеп берет. Видеорегистратор алды арты, кожаный руль. Рульде эч кандай люфт жок. Ушундай значок чем-то эмеге окшоп келет. Renault'го. Пробеги да көп эмес, мынакей 154 000 пробег. Бул газ менен жүргөн машиналарга вообще ерунда да бул пробег. Себеп дегенде
Газ өзүңүздөр билгендей бул 100% полный күйөт. Бензин мисалы үчүн какой-то процент алып калат. Ошонун ичинде баягы нагар пайда болот, караят и ресурс азаят да. Булардыкы полный күйүп кеткендиктен мотор дайыма кандай десем таза жүрөт. Ошон үчүн срок службы узагыраак да булардыкы. Миллионго чейин жүрөт. Мисалы үчүн Саната, Капиаталар өзүңүздөр көрүп жүрөсүздөр. Пробеги өтө көптөр деле Кыргызстанга кетип атат, ошол жерде дагы деле иштеп жүрөт да. Таксидечи. Мынакей мындай газовый мотор. Мотордун иштеши өтө жакшы, эч кандай лишний звук жок, азыр еще белки кондиционер да иштеп атат. Газ мотордун ушунусу жакшы. Редукторлору, болттор баары тең өз ордунда достор. Мен кимге кызык болсо кайрылсаңыздар болот WhatsAppка. Толук видео обзорун жөнөтүп берем. Краскасынан бери текшергенден кийин. Бул машиналарды убагында Россияга аябай көп кетирдим. Газ эмес, дизельдерин. Жанагы 4 выдылары бар булардын, дизель. Ошолор аябай көп кетти. Орустар. Алар баягы Ренонун көп алып жүргөн үчүн бул эмени жакшы билет экен да. Ошонун базасы болгон үчүнчү. Мен калп айтпасам бир 20дай штук кетирдим окшойт ошондой. Күйөмшесин, бензинин, дизелин, 4 выды, 2 выды. Кыскасы көп кетти. Ошондой эле Sportage туксондор карашат башында. Анан кичине кымбатыраак болсо эле ушуну ала берет да. Арзан чыгып калса. Ушуну достор көрүңүздөр. Таксиге да боло берет Кыргызстанга иштедим десеңиздер, артына подлокотниги бар, жанагындай бизнес комфорт плюска да кете берет. Состояниясы жакшы экен. Ходовка, мотор, коробка идеал. Дөңгөлөктөрүндө мынакей көрсөңүздөр болот. Жыр 17-чи диска. Комплектациясы жакшылыктарды эме болот, чоңураак диска албетте. Малар жанагындай үстүндө люгу менен же панорамасы менен, ичинде мониторда Tesla монитор болуп кетет. Ошол достор. Кимге кызык болсо кайрылыңыздар жана албетте лайк басканды унутпаңыздар.